düşөнчөтөнүп бар экен. Кабинеттин үчөөбүз отурдук, анан бирокта бир 3 күлтөйгөн орустар келди. Келип эле отургандан кийин эле ошо Мегафон компаниясынын президенти, вице-президенти, анын аткаруу немеси деп учурашчысы. Анан эле бирокта күпүлдөп катуу сүйлөй башташты Текебаевга. Эмне үчүн убаданы аткарганда эмне аткарыш керек, жасаш керек, эмне үчүн жасабайсыңар, тиги буту эле катуу сүйлөй баштады. Мына Текебаев угуп турса, эстеп аткандыр ушунун баарын. Анан Текебаев айтып калды, бизде баарын угуп турушат, прослушка бар деп калды. Ну и что? Деп турду, бирок акырын эмне үчүн Текебаев айтты прослушка деп. Акчаны айтып койбосун деп айтты. Кийин түшүндүм да мен дагы. Анан бир убакта эле Текебаев айтып калды, мына биздин эң мыкты депутатыбыз, мына ушул киши көтөрүп атат маселени, азыр комиссиянын председатели ушул киши 100% алат, анан кийин силерге беребиз деди. Анан тилер ыраазы болуп калды. Ошо менен тарап кетишти. Жок, анан мен айттым. Туура, силер Мегафон эң бай компаниясыңар бар. Биз аукцион кылабыз, любойнан силер утуп алышыңар мүмкүн дедим. Ошодон кол алыштык, таркап кеттик. Андан кийин бир күнү дагы Текебаев звонить этип калды. Биз мажор деген могу жерде неме бар, кафе бар, полуподвальный помещение, Токтогул менен правда, Шопокубанда ошол жерде. Ошол жерге пиво ичпейлиби деп калды, биз ошол жерде отурабыз деп. Барып калдык, пиво деле ичпейм, бирок компания үчүн барып калдым. Барсам Текебаев, Чотонов, Шыкмаматов, мына чындык керек деп күнүгө какшап атат. Шыкмаматов. Ошол чындыкты мына азыр угуп отурса, айтат.